سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات يا أيها الملأ في رؤيا فستعلمن كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يقول لكم بعد ذلك سبع شجر يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك وعمل فيه يؤمن فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك عن يسيرا يحسبون الأحزاب لم يزهوا وإن يأتي الأحزاب يودون ينبادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله Assalamu alaikum, hormatly mekendештер, hormatly tuğanдар. Bugün keremetli son iş bolуп атат. Бул иш албетте бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, жалпыңыздардын жардамыңыздар менен Аллахтын шифасын Санкт-Петербургтан кулагына таап келген Зулфия эжебиздин жаңы бүткөн үйүнө медреседен каары келерибиз келип 30 пара Куран түшүрүлүп атат иншалла. Негизи ар бир үйдө ушундай 30 пара Куран толугу менен түшүрүлүш керек, окулуш керек. Ошондо үйүң таза жана үйүңө жакшылыктар гана жакындап, жамандыктардан алыс болот дешет. Андыктан биз ушул Зулфия эжебиздин жаңы бүткөн заманбап момундай үйүнө ушул убактысы бүгүн келген экен. 30 пара Куран түшүрсөк деп ниет кылып жүрдүк элек. Мына азыркы учурда каары келерибиз келип, ар бири ушул пара Куран 30 пара Куранды бөлүп алышып окуп аткан маалы буйруса ифтарга чейин толук бүтүп калса, ифтарды кошо чогуу ооз ачып, иншалла ушул каары келердин дубасын алып, Зулфия эжебиздин мындан кийинки жашоосуна, жаркан келечек жашоосуна бир жакшы ушу каары келерибиздин дубасын алып берели деген жакшы ниет менен ушул иш чара өтүп атат иншалла. Керемет негизи Куран окулуп аткан жерде, 30 пара Куран түшүрүлгөн жерде негизи кереметтүү бир сонун момундай караңыздар. Бул үйдүн тазалыгын, өзүнчө бир өзгөчөлүгүн көрүп атасыздар. Анткени Аллах Таала буйруп, Алланын амири менен мына ушинтип бул жерге буйруса 30 пара Куран түшүрүлүп атат. Бул Зулфия эжебизге жардам бергендерден Алла ыраазы болсун. Дагы да Зулфия эженин адрестерин сурап аткандар көп болуп атасыздар. Бизден адрестерин, даректерин, счетторун сурап аткан мекендештерибиз болуп атат. Туура жардам берем дегендер болсо жардам берсеңиздер болот. Анткени кайра эле 5-6 айдан кийин экинчи настройкасына барат. Кайра 5 жылдан кийин кулагындагы сырткы кохлеарный имплант аппаратынын сырткы бөлүгүн 5 жылдан кийин алмаштырат. Ал дагы кеминде кече күнү биз 1.600.000 алмашып келген аппарат жок эле дегенде 3/1 же жарымы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан дагы да
kollop jardam berem degenler üçün Zulfejen'in eşigi açık buyursa. Eşigi açık degenim kандай jakында kayradan Zulfejen'in özünü счеттор açtırып atабыз. Мына 1-2 күндө карта алып калабыз. Мен ошол карта алганда сиздерге кабар берем. Колуңуздардан келиши колдосоңуздар болот иншалла. Чыныгы муктаж. Эки көзү көрбөйт. Эки кулагы да пайдалуу азыр кулагы буйруса жакшы. Куранды өзгөчө угуп отурат 1 сааттан бери. Кулагын тыңшап, бир өзгөчө бир эмоция менен угуп отурат. Мен дагы чындыгында. وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم صيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبح صبحا جميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك من كان به زوجا منهم وتحزن عليه واخفض جناحك ولا للمؤمن وقل إني الذي يهديك ما أنزلنا عليك الموت السنين الذين جعل القرآن عظيم لهم بكان حسنا وما زلنا عليهم عما كان يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف تعلم ولقد نعلم أنك بخطوة آمين 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 الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين جزاكم الله خيرا كثيرا Uşul Kur'an-ı Kerim'den hasılan savuklarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün günü özgür kelime kelimemin müslümanın ruhunda. Sufizin apasını atın üstüne çay, taksir.
Апаңыздын аты ким эле Зульфия эже? Апаңыздын аты. Апаңыздын, мамаңыздын. Бибисара. Фамилиясы? Чаева. Атасынын аты? Аблеке. Аблеке кызы, Бибисара. Аблеке кызы Бибисара. Аллахтан ушул өзү колдоп тургандардын, жакындардын өткөндөрдүн рухуна баштырактан да ошо Бибисара энебиздин рухуна, Аблеке кызы Бибисара энебиздин жана ошо Калбек абаздын рухуна хадия кылдык. Аллахтан дарык рахмат кылып, акыреттерин абад кылып, Кудайдын туткан жерлерин жалөө топурагын торкобузун, калгандарыбыздын жүрөгүбүздү Куран менен жүзүбүздү ислам нуру менен нурландырган Аллахтан насип кылсын. Каарыларында Аллахта иштерине ийгилик берсин. Дайым ушундай өткөндөргө ушул тирик менен өлүктүн ортосунда күпөө болуп жүрөбүз. Аллахтан насип кылсын. Биздин эми колдон келген ошо Кураны гана оо жараткан жүрөгүбүз менен окуган Кураныбызды өз ыргайында кабыл кыл. Зульфия эжебиз көзү көрбөсө дагы ошо Куранды окуп апасын арнап ошо апамдын үмүт кылып жаткан апамдын эмесин рухун саклаган жатканын өзүн кабыл кылып жатканын Аллах Таалам ушул аялды экиге ушул бейишин берип жаткан акыреттен абад кыл, азабын жеңил кыл, кыяматта ушул Куран менен жүздү нурландыр. Роббина азина яхсын. Рахмат достар, Алла разы болсун сиздерге. Чоң рахмат, биз көптөн бери күтүп ушул күндү Кудайдан дуа кылып аттык. Иншалла бүгүн насип кылган экен, буйруган экен. Зульфия эжебиздин үйүнө ушундай 30 пара Куран түшүрүлүп, мына сиздер себепкер болуп, сонун дуаңыздарды берип кетип достар. Алла разы болсун. Жамаатыңыздардан Алла разы болсун. Рахмат. Зульфия эже, Зульфия эже, ыраазычылык сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Рахмат силерге ушундай. Алла разы болсун. Максатта же ошол рахмат келип, ошол немелери. Ушу максатта ажынын шакирттери, окуучулары дагы. Ошол барыңарга Алла разы болсун. Ошол убакытыңарды бөлүп ушул келип кеттиңер. Чын айтсам, мындай биринчи жолу ушундай кылып атам, анан чын айтсам кандай айтышты билбей атам да. Рахмат достар. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Алла разы болсун силерге. Ушул эжебиздин сообу тийген болсун тасырлар сиздерге. Иншалла сиздердин бүгүнкү Кураныңыздардын артында ушу кулагы толук угуп кетип, жада калса ушу көзүнө да Алла Таалам шифасын берген болсун иншалла. Амин.